Ош шаарындагы РСК банкынын имаратына куралчан террордук топтор бастырып кирип, кызматкерлерин барымтага алышты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгына маалымат түшөр замат куралчан топторду жок кылуу жана барымтадагыларды бошотуу операциясын жүргүзүүгө буйрук берилди. Алгач кылмыш иликтөө кызматынын ыкчам өкүлдөрү барымтадагыларды жана ошол жердеги көп каттуу үйлөрдөгү жарандарды коопсуз жайга көчүрүштү. Андан соң операциялар отрядынын кызматкерлери 3 топко бөлүнүп чабуулга өтүшүп, имараттын 4 тарабынан курчоого алып, куралчан топтордун бөлмөсүнө кирип барышты. Ошентип куралчан топторду кармоо операциясы ийгиликтүү ишке ашып, алар 5-кабаттан колго түшүрүлүп, барымтадагылар да бошотулду. Атайын даярдалган бул иш-чара Ош облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында мектеп бүтүрүүчүлөргө уюштурулган ачык эшиктер күнүндө көргөзүлдү. Бул өз кезегинде кылмыштуулукту алдын алуу, өлкөбүздүн тынчтыгын камсыз кылуудагы укук коргоо кызматкерлеринин ордун көргөзүү менен мекенге күйгөн патриот балдарды даярдоо максатын көздөйт. Бир топ кесиптүүлөр истеп астыңыздарда биринчи бөлүктө дагы, мына азыр экинчи бөлүктө биздин атайын багыттагы кызматтар өздөрүнүн жөндөмүн көрсөтүптүр. Мен ойлойм, сөз гана бул сиздерге келечекте кесип тандоого, ой жүгүртүүгө, мекенчилик сезимдерди ойготууга, мекенди коргоого жана мекенибизди сүйүүгө бир жакшы бир себеп болот деп. Ар бир кесип ардактуу иш-чарасы Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулду. Муну менен облус аймагындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн келечекте туура кесип тандоосуна багыт берүү болуп саналат. Мекенибизге ар түрдүү сыноолор жана ошондой эле душмандардын кол салуусу болгон учурлар да болуп калып атат. Ошого биз ар бир кыргыз жаранын мекенге болгон патриоттук сезимдерин ойготуу жана ошондой эле аскерий ыкмаларды, аскердик кызматтарды бартуулугун көтөрүү максатында ушу өзүбүздүн аскердик атайын ыкмаларды көрсөткөнбүз. Ачык эшиктер күнү балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Окуучулардын сезимдери бүгүн башкача, бардыгы жаңыча көз караш, белектер менен кайтышууда. Кесипке багыт берүү иш-чарасына Ош облусунун аймагындагы 600га жакын мектеп бүтүрүүчүлөрү, мугалимдери менен кошо келишкен. Алар окуган жериндеги лидерлери болуп саналат. Адамга өзү кесип тандагандан кийин ошол кесиптин жакшысы болуш үчүн, жакшысы болуп иштеш үчүн адам деген патриот болуш керек, лидер болуш керек. Лидер адам кандай адамды биз лидер адам дейбиз. Лидер адам деген бул башта турат, бирок мындай буйрук берип гана күтүп турбайт да, аларды карабайт. Алар менен кошо иштеп, ошо лидерствонун немесин көрсөтөт, ошол адамдарды биз лидер адам дей алабыз. Бул көрүнүштөрдү көрүп биз мектептеги мекенге болгон сүйүүнү жана патриоттук сезимдерди күчөтүп айта алам деп ишенем. Ошол иш-чарадан кийин өзүбүзгө мындай кайсы кесипти тандап, ошол патриотторду көрүп, бизде да патриоттук сезим болуп кетти. Биз да милиция болгубуз келип, мындай көптөгөн нерселерди кыялданып, ушундай патриот болгубуз келди. Түшүнүп атабыз, биз балдар үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болду. Бул көбүнчө эле ушу кесипке багыт берүү боюнча болуп жатат. Балдар менимче бул жерден иш-чарага катышкандан кийин дагы да кесипке болгон кызыгуулары артып атат деген ойдомун. Себеби балдардан суроо берип, сурап, ушулардын бир кандайдыр бир кызыккан учурлары байкалып атат. Бейле кетсек, самалыктын биринчи бөлүгү Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында өткөн. Анда коомго белгилүү болгон түрдүү кесип ээлери өздөрүнүн басып өткөн жолу, ийгиликтери, кесибиндеги жетишкендиктери жөнүндө балдарга айтып, аларга акыл кеңештерин беришкен. Ата-энеңердин айткан окугула, сабакты жакшы окугула, өзүңөрдү алдабай, мени сүйгөн, эмгекти сүйгөн балдардан, кыздардан болсоңор чоң илтеге жетишесиңер. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ош.